Ассаламу алейкум, амансыздар урматтуу достор. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. 2 күндөн кийин, тактап айтканда 22 февралдан 23 февралга караган түнү Сауд Арабиянын баш калаасы Эр-Рияд шаарында чоң бокс кечеси орун алат. Анда Кыргызстанда төрөлүп өскөн белгилүү мушкер Дмитрий Бивол менен Россия жана Канаданын делегациясында беттештерге чыгып жүргөн Артур Бетербиевдин реванштык беттеши өтөт. Бул беттеште кимдин жеңишке болгон мүмкүнчүлүгү жакшы жана беттештик кантип түз эфирде көрсө болот, бул тууралуу алдыда кененирээк айтып өтүүгө аракетибизди жасайбыз. 22 февралдан 23 февралга караган түндө көпчүлүк бокс сүйүүчүлөрү чыдамсыздык менен күтүп жатат. Үстүдө айткандай эле, орто оор салмак чембирдигинде абсолюттук чемпионго айланган Россия жана Канаданын делегациясында чыгып жүргөн Артур Бетербиев менен Кыргызстанда төрөлүп өскөн Дмитрий Биволдун ортосундагы реванштык беттеш болот. Буга чейинки биринчи беттеш көпчүлүгүңүздөр билгендей эле калыстардын талаштуу чечими менен Артур Бетербиевдин пайдасына берилген. Беттеш аяктагандан кийин Рият сезондун башчысы бул беттештин уюштуруучусу Турки Аль-Ашейх беттеште калыстар туура эмес чечим чыгарды деген сөзүн калтырган. Бул сөздөн кийин дагы реванш болоору айдан ачык белгилүү болгон. Андан бери 2 айдан ашык убакыт өтүп, мына эми көпчүлүк күткөн беттешке жакын келдик. Чындыгында биринчи беттештин жыйынтыгына нааразы болгондор өтө көп болгон. Бирок Дмитрий Бивол өзүн салкын кандуу кармап, калыстардын чыгарган чечимине эч кандай каршы пикир айткан эмес. Эми келиңиздер, бул реванштык беттеште кандайдыр бир өзгөрүү болушу мүмкүнбү? Же Артур Бетербиев ошондой эле таризде кайрадан Биволду ута алабы? Ушул суроолорго эл аралык тажрыйбалуу спорт эксперттери кандай сөздөрүн айтууда, угуп көрөлү. Карьерасында жеңилүү бетин көрбөгөн дүйнөнүн мурунку чемпиону Джо Кальзаге бул эки мушкердин экинчи беттешине төмөнкүдөй пикир калтырды. Албетте, ишемби күнү өтө кызыктуу беттеш болот. Биринчи беттеште жеке менин пикиримде Дмитрий Бивол жеңишке жеткен. Экинчи беттеште деле ошондой эле картина күтүлүп жатат. Экинчи беттеште деле ошого окшош эле картина болот. Өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй эле Бетербиев абдан күчтүү жана прессингти өтө жогорку деңгээлде жасайт. Жана бул беттеште дагы Артур ошондой эле тактиканы колдонот. Эгерде ушундай кысымдан бошонуп чыга турган болсо, Биволдо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү көп дейт Джо Кальзаге. Эми көпчүлүк прогноздорду карай турган болсок, дээрлик окшош. Андыктан баарын тең айтып отуруунун кажети жок. Ал эми менин жеке пикиримде, албетте Дмитрий Бивол биринчи беттештен сабак алышы керек жана Бетербиев ошондой эле беттешти өткөрөт деген ойго кошулам. Демек Дима үчүн тактиканы ошого карата түзүп чыгуу мүмкүнчүлүгү чоң. Ал эми достор, Дмитрий Биволдун беттешинен кийин эле тактап айтканда 23 февраль күнү Бишкекте Алатоо боксинг лигасынын экинчи турнири өтөт. Кесипкөй бокста дагы бир кыргызстандык мыкты делинген мушкерибиз Акжол Сулайманбек уулу бул кечеде башкы беттешке чыгат. Андыктан баарыңыздарды ал турнирге чакырабыз. Ал эми беттешти түз эфирде көрүү үчүн биздин Алатоо спорт телеграм каналыбызга катталыңыздар. Сөз түрдө сиздерге беттештин алдында жеткиликтүү шилтемелерди таштайбыз.